Урматтуу Канат аба, кандайсыз, жакшысызбы? Бүгүн бизге сын пикир айтып турсуз. Туура, балким эми сиз сөз эркиндиги да өзүңүз каалагандай айтасыз. Мен азыр соцсетке жаздым, сизди да күтөм. Эртең менен 9:30. Биз кандай таратканыбызды, эмне таратканыбызды баарын айтып беребиз. Биз ал жерден айттык, урматтуу Сооронбай Шариповичке 42 миңге жакын тараттык деп, ооба, тараттык. Биз бирок ага айткан жокпуз да, биз мэрия жалгыз өзүбүз кылдык деп. Биз ал кишиге айттык, араб фонддору мынча таратты, кыргыз бизнеси мынча таратты, кыргыз өкмөтү мынча таратты, мэрия өзүбүз мынча таратып атабыз деп. Ооба, кээ бир жерде кемчиликтерибиз бар, жетпей калып атат. Кээ бирөөлөр бизди алдап атат. Биз, урматтуу Канат байке, эгер ушул жерден бир коррупциялык иштерге кийлигишсек, туура эмес иштерди кылсак, башыбыз менен жооп беребиз. Ошондуктан эртең сизди 9:30 күтөм. Келиңиз. Келип мен сизге бардыгын көргөзүп берем. Андан кийин экөөбүз чыгабыз да кандай таратып атабыз айтып берем. Бишкектин 22 МТУсу, анын ичинде кварталийлар, 4 акимият, мен баарыбыз жан талашып элге жеткирели деп иштеп атабыз. Балким сизде кээ бир жерлерде видео болушу мүмкүн. Эми эл деген эл да. Алтын казыкта болгон окуяны биз да билебиз. Барганда элдер кандай, кээ бир жерлерде кандай кабыл алып атат, биз да билебиз. Биз болгон чындыкты гана айттык президентке. Ким калп айта алат ушул убакта? Кимдин башы экөө президентке калп айтсын? Меники андай экөө эмес. Суракматов Азиз Эмилбековичтики экөө эмес. Бул өлкөдө күндөгү маалыматтын баарын кечинде ГКМБга, прокуратурага, АКСке, өкмөткө, аппарат президентке берип атабыз. Күнүңкүсүн күнүнө сизге азыр көргөзөм. Эртең сизди күтөм 9:30. Келиңиз, мен сизди прямой эфир десеңиз, прямой эфирде көргөзүп берем. Жок, ишенбейм десеңиз, экөөбүз чыгабыз. Эртең мына ошол жерге барып элдерге кандай таратылып атат көрөбүз. Сизге рахмат. Жакшы жок.